Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр. Элдин улуу программасынын алкагында биз буга чейин Талас району, Бакай Ата району жана Талас шаарында болуп келсек, бүгүн Кара Бура районунун Кызыл Адыр айылында өзгөчө эл жерге өтө чоң пайдасын тийгизип келген инсан жөнүндө сөз кылабыз. Ал Жандар Жолоев жөнүндө сөз болот. Анын Эмилия аттуу сыр чыгаруучу заводуна биз бүгүн коноктобуз. Демек биз менен биргеликте болуңуздар. Элдин улуу программасынын бул чыгарылышында сөз кыла турган каарманыбыз Кара Бура районунун Кызыл Адыр айылында жайгашкан Эмилия заводунун жетекчиси Жандар Жолоев жөнүндө сөз болот. Жандар Жолоев бул заводдун тарых таржымалы, жумушундагы кыйынчылыктары, жетишкен чоң ийгиликтери жана алдыдагы пландары жөнүндө кеп кылып төмөндөөлөрдү бизге айтып берди. Мен өзүм апам тиги Союздун учурунда эле тиги чоң Арашан деген заводдо технолог, мастер болуп иштеген. Өзү специальность боюнча ошо сүт боюнча да. Анан баягы Союз тарагандан кийин папам иши жок калып, ошо мен анан ошо бизнести ачышканда ошо сүт завод курайлы да, анан ошону иштетели деп, ошондон кийин башталып кетти. Бизде азыр заводдо сыр голландский, сырдын 3 түрү чыгат. Сыр голландский, маздам и российский сырларды немелеп атабыз. Российский менен голландский уже серийный производствого өттү. Маздамды болсо азыр жасап атабыз, только заказга эле. Азыр ошо чет мамлекеттерден заказ келип атат, ошол сырдын түрүнө чыгарып бергиле деп бизге. Ошолордун заказын алып, анан кийин ошо чыгарып берип атабыз да. Андан тышкары дагы май, сливочный май чыгат. Ал да ар кандай упаковкаларда чыгат. 200 граммдык, 500 граммдык, 700 граммдык, анан 20 килолук монолитте чыгарабыз. Сыр дагы ар кандай түрүн упаковкада. Азыркы күндө 46 киши эмгектенет. Мен директордон баштап охранникти бүт эсептегенде ошо 46 киши эмгектенип ушул жерде үй бүлөсүн багат да. Экспорт негизи биздин завод где-то 90% экспортко иштейбиз да. Бияктан Казакстан, анан Россияга экспорттойбуз өзүнүн товарларды. Былтыр где-то 450 тоннага чейин экспорттодук өзүнүн продукцияны, молочный продукцияны. Анан быйыл деле где-то 300 тоннадан ашып калган экспортубуз. Анан азыр мына таможняда бир аз жанагындай проблемалар болуп атат. Ошол жактан кыйыныраак болуп атат. Чечилеби деген үмүтүбүз бар. Где-то Кыргызстанда азыр Кыргызстандын баарына эле жайылтканга аракет кылып атабыз. Өзүнүн фирманын атын баягы өз жалаң экспорт менен иштеп жүрө берип, анан Кыргызстанга көп киргизбей, ошо таанылбай калдык да. Азыр ошо бүт полный Кыргызстан сеттерге кирдик, Фрунзеге, андан тышкары азыр мына Глобуска кирип атабыз. Ошко кетип атат, Жалал Абад Ошко майларыбыз, сырларыбыз кетип атат. Ошо өзүнүн фирманы элге билгизип, өзүнүн биздин чыгарган продукциядан билип, жеп, ошону көрүшсүн деп, ошо Кыргызстанга азыр полный иштеп атабыз да. Биздин сүт основной Кара Бура районунан келет. Андан тышкары Манас районунан, бияк Бакай Атадан, Чаткалдан келет, Жалал Абад областынан. Акта да биздин азыр мына бүгүнкү күндө 4 приемный пунктубуз бар. Бирде Кара Бура районунда Аманбаев айылында, Чаткалда, Жалал Абад областында Актада приемный пунктубуз бар. Азыр ашуу жабылган себебинен Актан азыр сүт алып келинбейт. Андан тышкары азыр Таластын жогору жагына Кара Суу деген айылга да приемный пункт курдук. Ал жактан да азыр сүт алуучулар, машиналар иштеп баштады. Майда машиналарды кошкондо азыркы күндө где-то 23 машина сүт ташып иштешет бизде. Биздин алдыда пландар көп. Чын айтканда, берде өзүнүн дагы цехтерди чоңойтолу деген дополнительно дагы оборудованияларды алып келип кошуп, сырдын дагы мисалы азыр 3 түрүн чыгарып атсак, 6-7 түрүнө чейин көбөйтөлү деген оюбуз бар. Бир 2-3 жылдын ичинде ошону аракет кылып ишке ашырабыз го деп ойлойм.
оборудованияларды да берден дагы мороженый цех курсакпы деген да оюбуз болуп атат. Эми аны азыр изилдеп көрүп неме кылып атабыз. Ошол кандай болот, биздин рынокты да анализ кылып, ошол рынокко чыгарсак ошол мороженesi өтүп кетеби, өтпөй калабы, ошонун баарын азыр анализ кылып иштеп атабыз. Если ошонун баары бүтсө, чечим чыгарсак, аны баштайбыз буюрса анын да стройкасын. Бул заводдо күнүмдүк биз жеп жүргөн майлар, сырлар чыгарылып, Казакстанга жана Орусияга чейин экспорттолуп келүүдө. Жана дагы атайын сертификаттан өтүп, мыкты наамдарды жеңип алган. Биздин грамоталарыбыз мына ошо жаңы ушундай завод неме кылып, ишке киргизип, ошо неме кылгандан кийин мамлекет, мисалы бул жерде биздин райондун берген грамоталары бар. Мага берген, ата-энеме берген грамоталары, ошолор негиздөөчү болгондон кийин башынан ошолор баштап иштеп баштагандан кийин ошолор биринчи ошо грамоталар берилген да. Минсельхоздун грамотасы бар бул жерде. Бул болсо Талас областынын за вклад в сельское хозяйство неме деген грамота берилген экен. Кара-Бура районундан бул да. Андан тышкары сертификат, международный сертификат ISO 22, ISO 22000 сертификатын алганбыз быйыл. Андан тышкары бул день сыра дела деп коет. Ошо Кыргызстан боюнча бүт сыр заводдор ошо день сыра конференцияга келип, ошол жерден чемпионат болуп, ошол чемпионаттан экинчи место былтыр алдык. Быйыл дагы ошо экинчи место алып калдык. Биринчи место 2 жылдан бери ала албай ошо. Бул болсо налоговый службанын берген значогу, анан ошол значоктун удостоверениясы лучший налогоплательщик Кыргызстана болуп, бул налогтун немеси менен да сыйланганбыз. Андан тышкары самый главный биздин жетишкендик деп да айтсак болот. Жетишкендигибиз бул Сапат деген былтыр 2016-жылы премьер-министр Суромай Жээнбеков бизге тапшырган. Кыргызстан боюнча Сапат ошо биринчи местаны алдык да Сапат боюнча. Биз жеп жүргөн кадимки эле сырды баарыбыз дасторкондо коюлуп турганда, же болбосо ашканада көрүп эле жеп тим болобуз. Негизи сыр даярдоо ыкмасын баарыбыз эле көрүп биле берген жерибиз жок. Бүгүн жалпы теле көрүүчүлөр үчүн сыр кантип даяр болорун, заманбап аппараттар менен даярдоону бизге Жандар Жолоев айтып жана көрсөтүп берет. Бул заводдо орнотулган аппараттар ар кайсыл өлкөдөн сатылып алынып келип, орнотулган. Жана бул жерде эмгектенгендер 12 миңден 17 миң сомго чейин айлык алат. Жалпысынан Эмилия заводунда 46 кызматкер эмгектенет. Бул жер өзү негизи раздевалка, сампропускник деп коет. Бул жерден сырткы кийимдерди чечип, анан кийин бул жака өтүшөт да. Бул жакта да ушундай раздевалка, ал жерде биздин санитарный одежда деп коет. Күнүгө мисалы рабочий день бүткөндөн кийин ал эски кийимдерин чытайт да, эртең менен жумушка келгенде кайта жаңы таза кийимдерин кийип туруп, анан кийин производствого киришет. Бул жерибиз ошо туалет, анан нар жака киргенде душевой бар. Ал душтан бул жерден сырткы кийимдерин чечип туруп, тияка кирип, душка түшүп туруп, анан кийин санитарный одеждасын кийип алып туруп, анан кийин производствого киришет да. Бул посетительдерге, тиги өзүнүн работниктердин өзүнүн чепчиктери бар, өзүнүн формасы бар, ар кимдин өзүнүн формасында размерлер менен да тигилген. Тиги бөлүмдөн үстүңкү кийимдердин баарын чечип туруп, анан бул жака өтөт. Бул жерде душевой, ошо душка кирип чыгып, анан ар бир баланын өзүнүн шкафчиктери бар.
ошо шкафчиктердин өзүнүн таза күнүгө жанагындай санитарный одежда деп коет, ошол формаларын кийет да анан кийин жумушка киришет ушул жактан. Бизге баягы Таможня союздан келишкен Россия, Белоруссия, Казакстан, өзүбүздүн Кыргызстандан, Армениядан келишип, ошо инспекцияга келишип, 5-6 жолу келишип, анан акыры ошо Россияга да, Казакстанга да бизге уруксат кагыздарын беришти да. Ошол талаптарына жооп бериш үчүн ушул жаңы зданиялар, раздевалкалардын негизи сампропускник деп коет. Ушулардын баары курулганда ошолордун талаптарына ылайыктуу болуш үчүн. Бул жак прачечный, бу жерде күнүгө жанагы кийимдерин, өзүнүн формаларын таштайт, анан ошол бу жерден жуулуп туруп, кургатылып туруп, анан ütүктөп туруп, каждый өзүнүн шкафына өзүнүн формасын илип коет эртең менен. Эми жанагы ошо тиги Таможня союздун инспекциялардын талаптарына ылайык берге келген доступтун баарын жаап туруп, датчиктер келет. Берден окошкадан анализин берет. Тиги өздөрүнүн цистернадан анализ алып туруп беришет да, анан кийин ушул жерден сүт кабыл алат. Через счетчигибиз бар, ошо счетчик аркылуу тияка танктарга куюлат. Келген анализ болсо, бияктарга анализатор молока деп коет, ошо сүттүн анализ кыла турган аппарат. Бул болсо аппаратыбыз 16 параметрге текшерип берет. Жирность, канча майлуулугу, канча плотности, белогу, температурасы, канча дагы суу кошулгандарына чейин текшерип берет да ошол аппарат. Сүттө мисалы цистернада канча суусу бар, канча ошону. Бул болсо аппаратыбыз, бул сырдын немеси влагомер деп коет, ошо сырдын өзүнүн влажность болуш керек, жирность болуш керек, ошонун влагасын текшерип бере турган аппарат да. Бул аппаратыбыз болсо сүттүн антибиотиктерин тест да. Сүттө антибиотик барбы жокпу, азыркы жаңы талаптар боюнча антибиотик бар сүттөрдү биз өзүбүз кабыл алып башыбыз керек да. Ошол аппарат ушуну текшере турган. Бул кыздар азыр эмне жумуш кылышат азыр? Бул кыздар биздин лаборант кыздарыбыз. Бул азыр келген анализдерди ушул жерден анализдердин жырын, кислотностун канча неме кылган бүт ошону текшерип туруп, чегин чыгарып туруп, тиги заготовительдерге берет да. Бул биздин сүт кабыл алуучу оборудованиябыз, счетчик молока деп коет, ошо бу жерден тиги жерден сүт кабыл алынып туруп, бул емкостторго куюлат да. Бул бу жерде фильтр турат, 2 фильтр жанагы сүттөгү жанагы кыл, жаман нерселерди бир сыйра ушул жерден калат. Андан тышкары бул оборудование болсо пеногаситель деп коет, жанагы сүт көбүктөнүп кетип атпайбы? Ошону ушул жерден газ жоготуп туруп, анан кийин счетчикке кетет. Счетчиктен анан кийин бул танк деп коет, бул танктарга куюлат. Бул жерден сүттөр өзү сорттолот. 4 танк турат, 1-2, 3 сортко. Анан ушул жерден сорттолуп туруп, анан муздатылат. Анан кайсы сорт, кайсы сырга жумшаш керек болсо, анан ушул жерден анан кийин бияка сүт айдап башташат да. Бул биздин сепараторубуз 10 тонна мощности, 10 тонна саатына 10 тонна сүттү каймагын бөлүп, тазалап, өзү автоматически сброс кылат. Бүт полный сенсорный экран, өзү автоматика менен иштейт, өзү мойка кылат. Берде операторлор программировать этип эле, ошону басып туруп эле жумушка киргизет да, ошо менен өзү иштей берет, операторлор контролдой эле турушат. Ошондо кайсыл жактан чыккан аппараттар ушунда? Аппаратыбыз Италиядан келген аппарат. 2013-жылы сатып алганбыз, сатып алып туруп 2013-төн бери иштеп келатат. Кудайга шүгүр, жакшы. Ушул оборудование алмаштыргандан бери сырдын сапаттары, чыгарган продукциянын сапаттары оңолду, жогорулады. Бул пастеризационный установка, бул жерден сүтүбүз, бул дагы 10 тонна саатына 10 тонна пастеризация кылып, кайра муздатып туруп, тияка сырный ванналарга жөнөтөт да. Бул французский производство, полностью бул дагы полностью автоматический.
автоматический режимде иштейт. Операторларыбыз сепараторга сепарирование, пастеризацияга ушул жерден кнопкаларын басып управлять этет да. Бул оборудованиясы бойсо СИП мойка деп коет, система автоматический мойки, дезинфекция оборудования. Оборудованиянын ичинде трубопровод, пастеризатор, сепаратор, сүт сактаган танктарыбызды өзү автоматический жуат. Неме менен каустический сода менен жуат, андан тышкары азотный кислота менен жуат. Азотный кислота жанагы пастеризатордун ичинде жанагы молочный камень деп коет, ошолор камендерди кетирет да. Анан жууп туруп, дезинфекция кылып туруп, анан кийин таза суу менен чайкайт да. Өзү программасы бар, бүт полный сенсорный экран, өздөрүнүн программасын байытып койгон, басып туруп эле биздин операторлор ошону мойка жумуш бүткөндөн кийин күнүгө мойка кылышат да. 5 тонна. Бул биздин сырный ванналар терден жана мен айтып кеткендей пастеризациядан өтүп микробтордун баары өлтүрүп таптаза сүт ушул жерге куюлат да. Анан ушул жерден жанагы лабораториядан ферменттерди алып келип берет. Ошо ферменттер ушул жака салынып туруп, анан уюп, анан уюгандан кийин сыр болот да. Берде эми азыр уюп бүттү, азыр кесүү процесси жүрүп атат. Сүт азыр кесилип туруп, жана квадрат кубиктерге бөлүнгөндөн кийин берде жана суусу тоорого астына түшүп туруп, суусу анан кийин бөлүнүп мына жака чыгарабыз. Бул ванналарыбыз Бразилиядан келген, 5 тонна берде, азыр берде 5 тонна сүт куюлуп турат. Сүт куюлуп, азыр иштетилип аткан ошо сүттө ушул жерден бүт процесс. Бул дагы ваннабыз автоматический, өз скоростьтары, бүт регулировка болот. Рубашкаларына мисалы температурабыз тияктан низкий болуп калса или температура көтөрүш керек болсо, рубашкаларына пар берип, өзүнүн керектүү температурага жеткизип алсак болот. Эми бул жер пресс тележка деп коет, формовочный аппарат деп коет. Терден сырный зерно, сырный масса бияка келип туруп сывороткасы менен кошо түшөт да. Бул жерден сыворотка бөлүнүп, канализацияга кетет, өзүнүн белок, сырный масса тиякта калат да. Анан кийин тиги формаларга кесилип предварительный прессовка болот да. Формаларга кесилип туруп, анан кийин бул формаларга салынып, бул пресстерге коюлат. 2 саат пресстерде туруш керек. Ар кандай давлениеда 2 атмосферадан 6 атмосферага чейин каждый жарым саат сайын көтөрүп турушат. Бул биздин рассольный бассейндер. Бул жерден бул туздук суу. Тияктан пресстен чыккан сырлар бияка салынат 2,5-3 суткага. 2,5-3 суткада сырга туз сиңиш керек да, ортосуна чейин туз сиңип, ошо 2,5-3 суткадан кийин чыгарып коет. Монда алып чыгарат, суусу агып түшкөндөн кийин анан бул жака коюлат. Сырты кургаш керек да, кургандан кийин упаковкага берет. Бул эми бассейндер тоже материалдар атайын Германиядан алдырганбыз, Басов деген фирманыкы. 10 жыл гарантия беришкен, пищевое производствого колдонулат экен Европада. Ошол жактан алып келип туруп, полдор, бассейндерге ошол жактын материалдары менен жасалган да. Могу туздуу суулар канча убакытта бир алмаштырып турулат? Эми бул туздук сууларды биз постоянно лабораторияда текшерип турат, температурасын, анан кийин туздун жана туздуулугу кеткенде эле сразу алмаштырып турабыз. Мисалы жайында батыраак алмаштырылып турат, анан кийин сүт көп, сыр да көбүрөөк салынат. Кышында болсо эми бир аз кечирээк алмаштырылат да, эми сыр аз болгон себебинен ошо кечирээк алмаштырылат. Эми примерно бир жумада бир жайында алмаштырылып турат ушулар. Бул процесс
жерден бассейндерден бияка алып келип коюлат. Бир сутка бул жерде турат. Сыртта жанагы тияктан суу аккандан кийин бул жерге коюлуп сырты кургаш керек да. Бир сутка койгондон кийин сырттары кургап туруп, анан моундай пакетке кийгизилип, упаковочный отделенияга кетет да бул жактан. Бул жер упаковочный отделение. Бул жерден сырлар пакетке салынып, вакуумный аппараттарга абасы ичине сорулуп туруп, анан кийин клейленет да, жанагы немелер ичине аба кирбеш үчүн. Бул сырга аба кирип кетсе, ичи көбүрүп баштайт, процесс бузулат да, көпкө сакталбайт сырларыбыз. Бул жер камера хранения и созревания сыров деп коет. Бул жерде упаковка болгондон кийин сырлар 30 күндөн 45 күнгө чейин туруп бышыш керек да. 30 күндөн 45 күнгө чейин уже сырлар бышкандан кийин анализ алынат. Сырлар бышып, баары нормально болгондон кийин уже тиги сатыкка дайын болот да. Кайсы партия кетиш керек, ушул жерден анан технологдор жазып туруп, ошол партияны уже сатыкка кетет да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз элдин керени жараган дагы бир инсан жөнүндө сөз кылдык. Ал Жандар Жолоев, өзгөчө Талас элин эмес, жалпы Кыргызстанга анын үстүндө Орусияга чейин экспорттогон сыр чыгаруучу заводунда сиздер менен биргеликте болдук. Эмки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.